Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı at жалында ойнаған аппай жұртым. Біз сіздерге өлкөбүздөгү кыргыз жұртындағы өтө мыкты айгырлар боюнча берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү коногубуз, бүгүнкү биздин берүүбүздүн каарманы Джемми Рус деген айгырга келдик. Ал айгыр Ысык Ата районунун 1-май айылында турат. 1-май айылында Исаков Нурдин инибизге келдик. Нурдин инибиз ушул Джемми Рус жана башка дагы бир-эки айгырларды багып өтө жакшы жумуштарды кылып атыптыр. Бүгүнкү маалымат ушу Джемми Рус жөнүндө болмокчу. Биз менен болуңуздар, кызыктуу кеп алдыда. Достор, биз маегибизди баштайлы. Мына Исаков Нурдинге келдик. Нуке кептин башын өзүңдүн тааныштырып өтсөң. Assalamu alaikum aka. Hoş gelipsiz. Нуке. Алейкум ассалам. Беріңіздер. Мен Ысык Ата район тургуну болом. Атым Исаков Нурдин. Şu жылкы карманыма 15 жылдын жүзү болуп калды эке. Тажрыйба жакшы экен. Şu özüm selekцияны аябай жакшы берем байке. Şu аракет кылам. Жакшы айгыр алып, жакшы бие кошуп, ушунун тукум алганы. Анан şu аракеттенип атабыз байке. Жакшы. Нуке, эми биз келгенибиздин себеби азыр мына соңку 1-2 жылдын ичинде эл оозуна илинип калган Джемми Рус деген айгыр сенде экен. Жана башында баянда өткөн. Андан башка да айгырың бар экен. Аны ушу Джемми Рустан баштасак, бул айгыр сага кандайча келди, каяктан келди, ушунун ата тегин тарыхын бир жакшылап анализ кылалы. Нуке, бул айгырды бул сага кандайча келди? Өтө мыкты айгыр турбайбы? Мен да муну атын угуп жүрүп, бирок өзүң көрүлөк болчумун. Азыр абдан мага жагымдуу сезимдер болуп атат. Келишкен айгыр экен. Ага келгенин тарыхы жөнүндө кепти баштай берели. Достук байке, бул Джемми Рус баарына эле кызык. Ушу кандай келди, каяктан келди деп. Негизи Джемми Русту муну бизге таанымал Али деген байкебиз бар. Каракет жаргасына. Туура. Ат дүйнөсүнө өтө эле таанымал. Ушу аябай жылкы жана аябай сабымын кошкон киши да. Ошо байкеги салып келген Россиядан. Ушу байкебиздин короосунда турду. Булма короомо келгениме байке ушу 1 жылдан ашты. Жаңы эле келген экен да. Бул ушу былтыр кышта келген. Ушу Алла насип этип мага буйрук болуп менин короомо келип калды. Ошондон бери азыр менин колумда. Так өзү Америкадан туулган экен байке бул айгыр. Америкада туулган экен. Светлый Слу деген жанагындай атактуу айгырдын небереси экен. Vindication'дун баласы да прямой. Ошондо Vindication менен Эйпинди бир тууган болуп калып атыр да. Туура байке. Vindication менен Эйпинди бир тууган. Бизге Эйпиндин чөбүрлөр келип атыр, Vindication'дин небереси экен да бул ошондо. Бул Vindication'дун прямой баласы. Светлый Слунун небереси. Эң сонун айгыр экен. Анан линиясында мыкты кандар турат. Бул негизи болтурлер менен Хейл Туризонго инбридинг да. Болтурлер менен ушу жаңылбасам 4/5. Жок, Хейл Туризон менен 4/5, болтурлерге 5/5 болсо керек да. Инбридинг ушундай да жүргөндө. Интернеттен полный чыгат, аукциону чыгат. Ушу 1 жаш кезинде жана Америкада аукциондон $65,000 сатылган экен. Тайында. Тайында экен. Анан ошо данныйлар бүт эле чыгат интернеттен. Өзү жеңил сухой айгыр. Абдан сөөгү жеңил айгыр экен. Нуке, мен дагы маалымат азыр угуп калдым. Бул айгырды энесин $160,000 токтотуп, анан ушул айгырды туулуптур деген сөз барбы? Ошондой деген сөз бар байке. Анын канчалык чындык, канчалык калп экенин мен айта албайм. Но ошондой деген сөз бар байке.
Ошол маалда ошо Vindication'ın ставкасы ошондой болчу экен да. Ошо 2006-жылы болуп калат ошондо турабы, 2007-жылы туулуп атса. 2006-жылы бул ошол маалда ошондой болчу экен да. Бул ошондо көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн $160,000 жаралган айгыр экен. Туп турат экен. $160,000 жаралып, анан $65,000 сатылган айгыр экен. Россияга кирет. Ошондой болгон айгыр экен да. Эң сонунда. Эми бул жанагы Каракетов жылкы чарбасынын жетекчиси деп коебуз Алик. Али байкебиз. Эми Али байкебиз бул өтө байланыштардагы чоң да сырт жакта. Анан ошол жөн алып келген жок. Анан жана өзүң да учкай айтып өттүң. Бул Vindication балдары Россияда жок эсе го, Ушу Россияда деле ушу интернеттен карасып эме изилдеп көрсөк жок экен байке ушу. Кыргызстанда эми бизде бар да жана жылкы асылдандыруу деген бизде Instagram баракчабыз бар го. Эркин менен бир тууганыбыз ачкан. Ооба. Ошол жактан карасам ошо Vindication'дан айгыр жок экен, ушул экен. AP'нин прямой небереси ушул экен. Ооба. Салыштырып көрдүк да. Салыштырганда ошо Vindication деле өзү эрте өлүп калган айгыр турбайбы? Болбосо бул AP'нди деле өтө мыкты производитель болмок окшойт. Туура байке. Мен ушуну сизге да бир кыстырма болуп кетейин. Негизи бул болт түрлөрдүн линиясы светлосуу булар эме экен, долгожительдер экен байке. Например, AP'нди 32 жашка чыгып өлүптүр. AP'нди. Анан көп эле балдарын карасам, ошо светлосуу жакыныраак отурган жер бүт эле узакка эле жашаган эме жаныбарлар экен да. Бул Нуке ошондо жылы 2007 экен, Бул 2007. Демек 18 жаш. 15 агзый. Али бул дагы 10 жыл жөн эле тукум берет окшойт. Мындай буйруса. Достук байке көрүп атасыз го, бул КТСи бышты да. Жаш, өзүн жеңил алып жүрөт, мындай. Эч ким айтпайт да, 18 жаш деп. Келишкен экен. Анан Нуке бул өзү дагы чуркоо тарыхы Россияда 4 жолу байгилинсе керек. Бул да ошо Россияда жүгүргөн экен, ошо призовой илинген экен байке. Россияда да балдары бар экен. Өзү Али байке алып келгени 4-5 жыл эле болсо керек. Ошондо болуп калды, ошо 4-5 жылдын жүзү болуп калды. Демек бул Россиядан өндүрүш айгыр болуп туруп, анан келгенине 4-5 жыл болду. Демек алгачкы кулундары бышты бир азый сорго болуптур. Болуп калды. Ошон үчүн мунун атагы угул эле окшойт. Бирок уже чабылып баштады. Мына мунун бир кызы биздин жанагы Лорд Францустун ээси Хуанинисте мунун бир кызы туру. Мен көргөм абдан жакшы экен. Анан мунун бир кызы биздин Талас областыбыздагы Мирлан деген дагы мыкты саяпкер жигит бар. Анда бир кызы бар, ал дагы бир азый болуш керек билишимче. Мунун биринчи кулундары. Ал дагы Таласта бир жолу бата курдупту, бир жолу үчүнчү болду. Өтө мыкты байтал. Анан бул чүйөрөндө чабылган балдарынан айта кетсе. Мен ошо сиз айтып атпайсыз Мирлан деп. Ошо Мирландын Кара кыз деген байталы ошо Али байкемдин селекциясы. Ошо Али байкем коросунан чыккан мен да. Али байкем бейлеринен чыккан. Ошо өткөндө Таластын жана ипподромдо ачылышында бир болду ошондо. Анан жакында эле дагы бир ат чабыш болуп байке ошондо. Ошондо эки болду, ошондо болуп калды. Жош элеби? Жош. Улантыр мен көрөйүн. Жош. Андан башка да чүйдөгү балдарын уланталы сөз. Чүйдөлөрдөн бизде Ю деген байкебиз бар. Дуңган. О Кембулундан. Ошондо эки кызы турат мунун. Бир кызы былтыр көлдөн кубок тутту. Кыска аралыкка чабышты. Кыска аралык чабышты, ооба. Ал интернетте деле бар. Андан кийин дагы чабып жүрдү, тайлардан утту. Анан ал байкебиз быйыл дагы келип бээсин качырып кетти. Нурдин ушу Жеми Рустан дагы бир кулун алып калайынчы, Алла буйруса бир 3 баш болуп калар менде деп. Анан Олег деген жигитибиз бар, Рубас Олег. Рубас, ооба. Анда энеси полукровный бейкен, атасы бул. Ал да ошо Али байкем селекциясынан чыкканда. Ал өткөндө көлдөн жана отборочный утуп алды. Анан Тажикстанга барып, Тажикстандан по-моему 3 болуп келди го дейм, кыска аралык чабышта. Өтө чоң жетишкендик да бул. Демек бул айгырдын жылдызы эми жана баштады окшойт. Анан жакында эле кайта могу министрлердин эмесин ат чабыш болуп чокунуп, анда бир болуп келди кайта.
ошо Олег чапкан. ошо Олег. Анан эсиңизде барбы жокпу Достук байке, былтыр болду же мурда жыл болду, о жалда выставка болбоду эле аттардын. Кышында. Кыш жылдары ооба. Ошондо деген бир Хамит деген инебиз мунун кызын алып барган. Тай болчу да. Ооба. Самый хороший экстриерге деп биринчи место алган. Кубок. Керемет. Керемет. Эң сонун көрсөткүч экен. Анан Нуке бул азыр мындай жоош айгырбы? Жоп. Мен азыр алкымын, азуусун, азый сайган көрөйүн, кабыргасын сөөлөрүн байкайын, Жоош байке. Оозун эле бир тикеме алып койбосо эми баягы болборас да, акылдуу. Кана, мына көрүүчүлөр, урматтуу достор, мындай атактуу айгырды сылап көргөндө өзү абдан ырахат тартуулайт. Керемет экен жаныбар. Бели бою жакшы эле экен, Нуке бул бою орто чакан, мына сүгөлөр да жакшы экен. Алкымы жакшы экен, азыйы жакшы сайтты мына алыс. Көрсөңөрмү? Азыйын кенен бир баш бармак кенен батат. Бул өтө жакшы белги. Тишин байкабайбыз Достук байке. Тиши быштыныкындай, бүт со. Таноолорду абдан кенен жакшы экен. Бу Талас областында Микадосубуздун байталы жана байге утуп аткан байтал далысынын кебеттерине окшош экен. Өңү бүт тулпары, турпаты. Ал байталдын Достук байке бизде иниси бар. Бир эне бир атадан. Ушу Сыгата районунда турат. Ушу бир ага барыстын ороосунда. Бир эне бир атадан. Ушу Миканын байталын иниси болуп калат да. Мына баягы бизде сынагандай маңдай тиши аскадай деп тиштерин карачы. Жаныбардын тиштери абдан узун тиштер экен. Эми жашы 15 азый бул эчтек эмес. Өзүң айткандай булар долгожитель айгырдын тукуму болгондон кийин бул айли өмүрүнүн жартысында экен сорго. Жаныбар. Тем более байке бол түрлерге 5/5 имбридинг өтө мыкты да. Бол түрлер деген не деген айгырлардын чемпиондорун чоң атабыз да. Ооба, эми бол түрлерди айтпаганда эле бер жактагы эйпиндин бир тууганы Vindication болуп атпайбы? Демек, эйпиндин биз канунда 3% отурган күлүктүү эйпинди деп аябай кубанабыз. А буда Vindicationдин 50% отурда. Атасы да, папасы, чоң атасы Светлый бул. Анан энесинде Достук байке, мунун энеси түзмө-түз Шем деген айгырдан чыгат. Шем деген секретариат менен Кентукки дербиден экинчи болуп калган жана кадимки деле жана секретариат бар го. Ошо чоң тай атасы. Шем деген айгыр. Жакшы. Нуке мунун азыр мен байкадым, күн тийбеси аябай ачык экен. Мен өзүм салттуу түрдө баягы бир аксакалдын сөзүн абдан кулагыма уюп калган. Анткени жакшы айгырлардын көбү күн тийбеси деп коет, ал дагы чачаңынын мындай жагы эки жамбаштын ортосу эндүү болот. Мунуку эндүү экен аябай. Буттар да түз экен. Анан Нуке мунун азыр жеп-ичкени аппетити кандай экен? Аппетити өтө мыкты байке. Өтө мыкты. Берсең жейле берет. Эң негизгиси ошол да. Берсең жейле берет. Мындай туруп калды, ойлонуп калды, тамак жей калды, мындай ой жок. Комбайн экен да. Комбайн чөп да тандабайт деңиз. Анда сонун. Экспорсет берсең экспорсет жейт, чөп берсең чөп жейт. Жем да тандабайт. Эмне жем берсең ошону жейт да. Анан бээге караганы оттуу элеби? Достук байке, ошо эң ушул баягы суроону бердиңиз да. Бээге караганы бир бээни чыгарышы 40 секунд, 50 секундтан ашпайт. 1 мүнөт. 1 мүнөт. Мен деле кээде группага мындай реклама алып таштап коем. Бээ каратам дегендерге ошол жерде бир видеосу бар. Бээге ашып аткан видеосу бар. Ошо 50 секунд да. Мыкты экен. Анан жашпайт албы, бейби айырмасы жок байке. Бир күч карайт, бээ токтойт. Анда бунун жана уругунун кыймылдуулугу жогору экен. Ушундай. Уругу анда кайра повторка келбезе делгелик да. Чаң деле байке, чаң. Анан билбейм, аны эми сиз билсеңиз керек байке. Бул негизи айтып коет го. Айгырдын чыбыгы канчалык кыска болсо ошончолук жакшы болот деген бир имиш бар го. Бул жана чебурашка бөтөлкөдөн да кыска го дейм жаңы болсо. Анда мунун уругу абдан кыймылдуу экен. Чыбыгы өтө эле кичинекей.
жана. Дебир кел бээсин алып келген бээнин ээлери таң калат. Ай Нурдин токтобу бул айгырдан чыгып өтө эле кичинекей экен. Бээм тиги кумары канабы деп. Анан мен айттым мен бул жаратылыш айгыр. Токтогон бээге өлдүм байке секирбейт. Ой, ошол эң жакшы сапаты бар экен. Узинин кереги жок. Күйлөгөн бээни вообще басып келет, жыттайт, кайрылып алып кетип коет. Тажрыйбалуу. Эгерде бээ мындай сийип, мындай признак берип атса да, күүсү жакшы келе элек болсо секирбейт. Турсаң жанында тура берет, 1 саат, 2 саат. А даана күүсү толук келген бээге ашат, эч мындай ойлонбойт да келет, ашат түшөт кетип калат. Сонда экен, мунун башы дагы сөөк баш экен. Бечек эттери жок экен, алдан. Башы жеңил экен. Турпаты жеңил турбайбы бул малдын? Өзүңүз сухой. Эми Алибай экебиз не деген айгырларды, не деген бейлерди заграницадан алып келди бизге. Күчтүү специалист да. Алибай экебиз бак жеке эле кыргыз казак эмес, сыртка да таанымал киши, өзү аябай мындай тажрыйбалуу, Кадырлуу инсан да жылкы чөйрөсүндө. Жылкы чөйрөсүнө, жылкы дүйнөсүнө аябай атага чыккан киши да байке. Эми ал киши деле жерден алып атканда Россияда деле айгырлар көп да байке. Ооба. Ал деле ошо тандап, Каскандыр да. казып, анан биз жакты Кыргызстанды бир карап, анан ошондон ба ой жүгүртүп анан ушуну алып келсе керек. Туура. Нука эми негизги суроолордун өзөгү бул айгырга бээлер көп алып келди да, быйыл көп бээ токтоткондон соң. Кудайга шүгүр байке, бээ жакшы эле карады быйыл. Анан ошол наркы кандай болуп атат? Мунун жемчөгү бар дегендей. Наркы 25 миң, 20 миң. Ушундай эле эл катары эле байке. Жакшы экен. Эл катары эле. Анча мынчаларды сурангандан макул деп мындай деле качырып берип атабыз ба. Мен өзүм да кээде мындай эме күнүм болгон байке. Бээ жетелеп жүргөн күнүм болгон, айгырым жок кездечи. Ошол күнүмдү эстеп кетем. Анан мага окшоп келгендерге айтам, мейли келип бээ качырып ал. Тукум алып ал деп. Эми ал биздин кыргызга баягы кыргыздын ал кулк мүнөзү экенин. Элде болсо менде болот деген сөз бар эмеспи Кыргызда. Анан элге көбүрөөк таркасын деген аракет кылам да. Туура, мен жана бул жолдо келатып бул айгыр документи боюнча 2007 болсо жаш бөртө өйдөлөнүп калыптыр. Бул эмнеге балдары эми көрүнүп атат деген суроо болуп калаткан. Көрсө, бул келгенде 4 жыл болуп, анан сага келгенде 1 жыл болгон экен да. Бул ошо Алибай экебиз алып келгенине ушу мен билгеним по-моему 2020 келдиби, ушундай келсе керек. Кийин эле келди. Ушу 4 жыл эле болуп калды, 4-5 жыл болду келгенине. Анан ошо 1 жыл даже бээ карабай туруп калды. Могу арткы оң буту көрдүңүзбү? Бакай мында отуруп калды. Ошо Алибай экемде турганда арткы бутун алдыртып алышкан деп айтат да тарамышын. Анан ошо как раз жазга мал ошо бээге чыгарып баратканда алдыртып алган экен. Ошо менен 1 сезон бээ карабай калган бул. Мындайча айтканда больничкага чыгып калган да экен. Анан бизде кеминде Мухтар деген тууганыбыз бар го, бир тууганыбыз. Аябай такачы, мындай Мыкты жигит. Мыкты жигит. Ошо келип бутун тууралап, такалап артына. Ошо киши келип түзөп кеткен экен да. Ал аны Мухтар өзү да айткан мага. Нурдин, мен ошондой болуп, мен бутун тургузуп берип кеткем деп. Болбосо бул арткы оң буту вообще мындай жатып калмак экен да эке. Бээге кыйыныраак болмок керек. Ошо бир момент ошондо бул эс алган жыл болгон экен. А так азыр эми анча мынча чыгып атат. Кыргызстандын тиги бурчунан, бул бурчунан байке. Туура. Мына досторго да айта кетейин, менин өзүм жеке пикирим мындай ой пайда болуп калды. Бул өзү таза, өзү 160 миң долларга жарыкка келсе. Анан кийин 65 миң долларга Россияга келсе. Россияда мындай Vindication балдар жок келсе, болсо каны өтө мыкты экен. Буну баа биздин Заливдин линиясына, Гуслярдын, Рашборуктун, баа жергиликтүү тиги Рамзестин кыздарына койсо дурус болчудай го. Бул негизи ошо жана аукцион эмесин интернетке кирип ачсаңыз чыгат экен. Бул кандай бээни подбор кылып коюш керек экен булгачы эке. Ошондо деле жүрөт. Например, ошо выносливый, мындай күчтүү мындай бээлерди коюш керек экен. Анан ал биздин жалпак тил менен айтканда, ошо сиз айткандай, ошо Заливдики, Гуслярдыкы, биздин өзүнүн отечественный линиялар мен да ойлойм туура келет го депчи. Апагейдин кыздарына койсо өлөт окшойт. Анткени Апагейда баа узун аралыкты берип атпайбы. Жакшы, Нука, биздин көрүүчүлөрүбүзгө да жакшы маалымат бердик. Эми Кудай кааласа көрүүчүлөрүбүз да көрүп жактырса, сенин номеруңду азыр биздин экраныбызга беребиз. Ысык Ата району 1 май айылы.
Достор, мына келсеңиздер, айгырдын бардык жагы төп келишкен айгыр экен. Эми азыр бириңерден бириңер мыкты болчу кимиңер дегендей, бардык айгырлар мыкты болуп атат. Ар бири өзүнчө суруулук, өзүнчө ырахат тартуулайт бизге. Корооң ачык дегендей, Туура байке. Бизде эмне көп айгыр көбөйүп кетти байке. Баягы өтө эле көп. Мурун айгыр өтө аз эле. Биз бежит эле болуп, бул сарайга, тиги сарайга же ипподромго барчу элек. Азыр ал заман бүтүп калды байке. Айгыр Кудайга шүгүр, азыр Кудайга шүгүр, Кудайдын кулага сүйүнсүн. Кыргыз элибизде эмне көп айгыр көп байке. Түрлүү айгыр, мынакей Америкадан келген бар, Россиядан келген бар, түрлүү за границадан, болгон жерден келген. Ошо болгону ошо бизде жылкы жагынан могу күлүк жагына кичине мындай жакшыраак көңүл бурулбай калып атат окшойт да байке. Эми баштап атабыз. Ошо эми мынакей да сизге чоң рахмат достук байке. Сиз көп мындайча айтканда өкмөт кылып турган ишти сиз кылып атасыз да. Аябай бул негизи бул мындай оор жумуш да сиздин жумушуңузчу. Ар бир атты келип тартыш керек, аны монтаждап чыгарыш керек. Анын, например, тажмакалын билишиңиз керек. Ага да буга бир өзүнчө өнөр да байке, туурабы? Ооба, соңкайлар, мынке рахмат. Соңкайлар менин турмушум, күндөрүм жолдо өтө баштады. Анан жеңең дагы карыны баштады. Үй бүлөгө көңүл бурасыңбы же ат деп жүрүп адашып кетесиңби деп. Сиз окусаңыз керек. Бул Италиянын селекционеру болчу, Тезио деген. Ооба, окугам аны. Федерико Тезио. Ошо ал киши да ошо сиз айткандай ушу жалаң эле жылкы менен эле ушу каякта жакшылык болсо ошол жакта жүргөн экен да. Азыр сиз айтсаңыз мен ошол кишинин эстеп кетпедим, анан китебин окугам мен. Ооба, Тезионун аялы түшүнүктүү экен, анан менин аялым эле түшүнүктүү болуп келатат. Нуке жакшы, эми Кудай буйрса экинчи жакшы айгырды көрөлү. Кандай дейсиң? Хорошо. Алып чыгып коем тигини. Нуке, бул экинчи айгырың, Мини Морис. Бул айгыр боюнча кепти баштайлы. Бул айгыр 2015-жылы туулган. Атасы Cityscape деген айгыр. Энеси Мамуана дейт. Бул айгыр негизи Казакстанда чабылган экен байке. Мен муну бизде кыргыз казак элине таанымал сайыпкерибиз бар. Жанат деген. Ооба. Ооба. Өткөндө көлдөн утту, аламанды. Ооба, эме деген. Так, келишкесиң эле. 2 аламанды утту го. Ооба, Норус майрамында ушунун баласы утту да. Өскөл областынын Чолпон Ата шаарында өткөн байгеде. Жок. Жанат. Жанаттын аты утту. Жанаттын аты утту. Мен бул айгырды ушу Жанат инимен алгам. Түшүнүктүү. Ал айгыр башка да. Ал башка. Жанат инин байке ушундай мыкты айгыры бар келип мен барсам, действительно жакшы айгыр экен байке. Мүчөсү келишкен, өзү сухой, баш сөөгү жакшы. Лишний эт жок экен да. Анан Жанат айтты байке, болгону арткы буту эми сизге бутун эмне кереги бар? Бийиң стуусу болду деп. Көп жетелеп эле кой балам. Анан ошо Жанат айткандай эле болду, ал ушунун бутун деле кереги жок экен. Ооба, бул эми Жанат деле абдан чебер, таланттуу саяпкер жаш балабыз. Талантта, өнөрдө бар, эмгекте бар деген. Анан Жанат тандайды билет деп угабыз да, жылкынычы. Анан казак досторунан алып келген турбайбы? Ошо казак досторунан алып келген окшойт, ошоктон алып келген окшойт. Анан бул өзү чабылып турбайакта, утуп турбу? Чабылган дейт. Анан уткан утпаган деле билбейм. Ошо кээ бирөөлөр айтат, ошо машина уткан дейт, ошо имиштер бар да. Менден бул бейкарады да, рекламада жүрдү. Анан ошо тааныгандары бул айгыр сенде биякта жүгүргөн, бизде жүгүргөн деп ушундай сурагандар болду байке. Анан бул деле жакында эле келди сага. Бул мына 1 жыл болду байке. Быйыл биринчи кулундар түшүп атат. Түшүп баштады. Түшүп баштады. Азыр менин өзүмдө бар. Энелери бул Кошкорбай конезаводдон чыккан разливдин неберелери. Кошкорбай конезаводдун гнездовый маткаларынан чыккан бийлер бар. Ошондон түштү да, ошондо энелери колтума, атасы бул болуп калды. Ал дагы буту менен бээге ашалат бекен?
Жакшылашып атабы? Бул буту эми бээни көргөндө ал бутун деле унутуп калат байке. Бул бутуна көнүп деле калган экен. Ай жанар. Мен муну күзүндө өйдө жакта дөңдө бедем бар. Ошол жакта бээлер менен кое бердим ба эми. Мага чейин деле мүмкүн көкчөп көргөн жокту ба, күздө беде көрүп болуп калат эмеспи. Ошол жерде жүрдү, ары бери жүгүрүлө, кээде корком ба, бут сынып кетеби дейм. Жок. Эч ким жалып бербейт, бээге секиргенде деле жалып бербейт. Бутун Муктар Такачиниевичке көрсөтүшүң керек экен. Ал бир тууганым алып баргам. Бир тике кишини тууралайлы деп тууралап көрдүк. Анан дагы процедура дагы жасаш керек болуп калды. Анан ортодон жол алыс, анан убакыт да кыска болуп калды. Анан алып кетип калгам. Ал негизи айткан Муктар, алып кел. Дагы мында көрөлү башка варианты менен депчи. Анан өзүм чыгынып, байке алып барбай койдум аяка кайта. Так Муктар мунун бутун тургузат эле болуш керек, мен ойлойм. Жакшы. Ал өтө мыкты жигит эмеспи? Профессионал да. Эми Нуке багы биздин сөзүбүздү көрүүчүлөргө кыскараак кылганга аракет кылып, мунун канын изилдеп көрөлү. Cityscape боюнча айталычы. Атасы бул Mini Morris'тин атасы Cityscape деген айгыр экен. Англияда жанагы Френкел турган заводдо турат экен. Бул атасы ошо Cityscape экен, 2006-жылы. Бул Jadmon Farms деген конезаводдо турат экен. Атасы болсо о жерде жазылып турат байке, Дубай Duty Free'ни уткан экен, Гонконгдо жүгүргөн экен. Cityscape. Cityscape. Анан Англиянын жана королеванын Елизаветанын коронасын уткан айгыр экен. Ой, керемет. Өтө мыкты айгыр турбайбы Cityscape? Ошондой. Ошонун түзмөчүсү баласы бул. Ошонун прямой баласы. Эне жагын кас көрөлчү. Энеси Мамуана дейби? Энеси Мамуана дейт. Ирландия дейт. Ирландия. Энеси болсо байке Green Desert'тин кызы. Эми Green Desert баарыбыз эле таанысак керек. Өтө таанымал айгыр. Өтө ал Данзигтин баласы. Норсон Дансырдын эң мыкты неберелеринин бири да Green Desert. Бизде Green Desert көп эле айгырларда өтө алыс отурат. Даже могу бизде Байтерек деген айгыр болгон. Азыр деле бар болуш керек? Жок, ал өлдү ал айгыр. Могу Али Байкесин атасы Раматлык дедушканын сарайында турган Байтерек. Ошонун чоң атасы болчу. Green Desert. Байтерек Cape Cross болсо, по-моему, Green Desert'тен чыкса. Ошо Cape Cross жөнүндө дагы мен абдан жакшы сөздөрдү угам, мыкты дүйнөлүк. Айгыр өзү аталышы да Cape Cross деп тилге жагымдуу. Демек бул Cityscape'тин баласы Mini Morris чынында мындай өзү мындай төшү дагы жогон экен, көкүрөгү. Өзү капшыктуураак, мындай биздин Аламан байкеге туура келет болду ойлойм. Мен өзүм ат деле чаппайм байке, селекцияны аябай эме кылам да, мындай кызыгам, анан изденип турам, ошону аракет кылам, ошо мындай алып көрсөм эмне болот. Азыр сөздүн ачыгын айтсам, менде болгону бир 7-8 бегем бар. 7-8 беге 4 айгыр кырмайм. 4 айгырым бар. Анын ичинен бирөөсү Россиядан келген. 3-өө иномарка. Анан ушу эми азыр 4 айгырдан бээлерим кандай чөт болду экен деп ошо ойлоп атам да. Былтыр 3 айгыр болчу. Азыр 3 айгырдан 3 кулунум бар. Ооба, анан Нуке будан быйыл именно ушул айгырга токтотуп бер деп келип атабы? Да, келип атат байке. Быйыл былтыр качырган неме быйыл тууду. Азыр быйыл да көп бээлерди карадым. Мо Олег деген жигитибиз бар, Убас деген. Ооба. Былтыр келип именно ушуну тандап ушундан бээсин токтоткон. Быйыл Кудай буйрса тууду. Жакында эле тууду. Bunun tigi жемчөөнү канча чыдап кетишип атат? Эми ар кандай. А деле ошондой да? Ал деле ошо жимир устайлы. Эл катары эле өтө деле көп кымбат сурабайм ушу. Бул айгырың өтө жакшы экен. Бул эки айгырыңдын экстери эки башка экен. Экөө эки башка экен. Эки башка. Эми каалаган киши өзүнүн анализине карата кое берет, бээсине карата, Бул жеңил айгыр, капшыктуураак, анан курчураак айгыр да. Карчыгалуу айгыр турбайбы? Курчураак бекен, Курчураак айгыр. Бул даже ошо интернеттен ачсаңыз происхождениясынан чыгат. Негизи эле түбү селекциясы курчураак экен да булчу. Анан муну даже ошо как селекция катары кармаса болот деп жазылып жүрөт да интернеттечи.
Жаннатта туаса бир талант бар да. Жаннаттачы. Мен байкап жүрөм, угуп да жүрөм, башка саяпкерлерге караганда Жаннатта туаса дагы бир өзүнчө бир бөтөнчөлүгү бар да, өзгөчөлүгү. Ошол Жаннат ички туюму бар. Ички туюму менен ал сезет экен күлүктүчү. Бул айгырды ушу сезип алып келген болуш керек Жаннат. Ушу Жаннат эми сиз айткандай мындай кичине бир өзгөчө жигит да. Бизден айырмаланып турат. Аттын мындай терең карайт, билет, көз жетет. Анан ал да айтат, байке бул мыкты айгыр, башың караңыз, бутуң караңыз, жагың караңыз, сөөгүң караңызчы байке деп. Bundan tukum alış gerek, çalış gerek alamан деп. Ушуну досторубузда эстеп калыш керек. Анткени Жаннаттын тандап келген айгырдын балдары буйруса эми жылы Кудай буйруса чоң додого чыгып калат. Кудай буйруса. Анан Жаннаттын айтканы кезде Жаннатты жанынан чыкпай калабыз го. Кудай буйруса экен. Ошол күнгө Алла Таалам бизге насип этсин байке. Эми мен ушу короомдо айгырларым ушу ат чапкан, ат тааныган эле кишилердин короосунан колунан өткөн айгырларды алдым да. Буйруса. Ошондо болуш керек экен. Байым бизде айгыр көп да. Не деген түркүн айгырлар бар. Чемпиондор бар, Европадан келген. Мен деген канча миң долларга алынып келген айгырлар бар. Аны алайын десең бир жери туура келбейт, дагы бир демкеси туура келбей калат. Мүнөзү сал чатагыраак окшойт. Бул куручураак байке. Бул мындай характери менен айгыр. Духу бар экен да. Аябай духу айыр, жалтанбайт. Эми мен сөзүмдүн соңунда бир нерсени айткым келип атат. Бул айгырды мен өзүм, менин бир эки досторум 4 параметр менен баалайбыз. Тиги илим постордо 11-12 эмес, 4 келе бөлдүк. Кыскараак болсун деп. Биринчи канын жогорку бал беребиз. Андан кийинки экстеринден жогорку бал беребиз. Анан чуркоо тарыхы. Үчөөнө тең жогорку балда ал 5-5 балдан алып келсек, үчөө 15 болот. Анан эң негизги шкала бул тукумун баалоо. Үчөөнө 15 алган тукуму эчтеке чуркоо койсо, ал айгыр түштүк туугандар айткандай покко жарабы калат. Туп-туура. Анан эми муну азырынча үчөө жакшы экен, эми кулундарын чуркагандан кийин бал берсек, анда бул 4-чү шкаласына да 5 деген бал алса, бул анда 20 балдагы күлүк. Буга 20 балдагы бээге койсо, эки жактан кошгондо 40 балдагы кулунчөт, ал республикалык деңгээлде бир 70% менен эле суутулуп чуркай берет. Туура достук байке, бизде Кыргызда сөз бар эмес, жожөнү күздө санайбыз деген. Эми Кудай буйруса күздө кулундардын энесинен бөлөм. Анан ошо кайта Жаннаттын өзүнө бирөөнү берейин деп атам. Буйруса. Кудай буйруса, мен Жаннат сен өзүң тандап, ушуну өзүң мени совет кылуш айгырды мага бердиң элең. Мынакей ушу баласын ишке ашырайын. Өзүң жакшы көргөн, өзүң жактырган айгыр. Жаныбар. Арас бакшын. Эң сон биз мындай көрүнүш эң сон экен. Жакшы, эми мына достор, биз баяныбызды соңуна чыгып калдык. Мына 2 айгыр боюнча сиздерге тартууладык. Бардыгын көрүңүздөр, сынаңыздар. Нукам менен байланышыңыздар. Телефондун баары жазылат. Нукеңдин көкүрөгү да ачык, корозу да ачык. Бардык досторубузду тосолганга даяр. Даярмын байке. 24 саат бою эшигим ачык. Эми кыргыздын эңкейлүүлүгү ушунда. Любой время. Ушундай келе берет, түнү деле келет. Баары эле билет да. Эртең менен келет. Ар кандай. Негизи бул жакшы, жылкы жакшы жаныбар да байке. Жылкы алысты жакын кылган жаныбар. Жылкы менен көп кишиге таанымал болосуң. Көп киши менен саналаш дос болот экенсиң. Дос да таап берген, куда да таап берген. Ушу жылкы көп нерсеге себепкер болот экен байке. Бирок душман да таап бергенде ушу күрөш болуп калат. Анткени аныңызга да макул дос. Аныңызда ак сөз туура. Кандай да болот экен. Жакшы, Нуке, анда ушу тапканың берекелүү болсун. Ошо үй бүлөңдө береке болуп, өзүң да көп балалуу ата кезиң, баатыр ата кезиң. Ушу тукумуң айыл болсун, дасторконуң жайыл болсун. Ушинтип пейлиң келген элге дайым болсун, Нуке. Жакшы, айтканыңыз келсин. Жакшы, Нуке. Ай баракалла. Нуке, эми бул сен үчүнчү азыр байгеге дайындап аткан күлүк экен, Бул ошо
азыр жумуш көрүп аткан көлөк байке. Бул жөнүндө баштайыр кепти. Бул аты бүркүт. Ой жаныбар. Бул бүркүт эмели шуңкардай го булдам. Бул ошо өзүм короомон, өзүм селекциям да байке. Өзүм короомон туулган, 2020-жылы туулган. Бир аз экен. Эки аз болмок экен. Ушу жашка чейин сактап келдик. Ата теги кандай? Атасы Франциядан келген Бриаликс деген айгыр. Бриаликс болсо Александрс деп жүрөт. Интернеттен чыгат. Кинтмамбанын нересі да. Энеси болсо Роза деген бе. Бизде жана Самаев Урмат деген энеси бар го. Ооба, Жалал Абад областынын Замбубердин атары мыкты жигит. Ал жигитти ошо аябай жылкы тааныган жигит, бүлүк чапкан жигит. Ошо Алматыдан 2 байтал алып келген экен. Ошо 2 байталдын бирөөсү ушунун энеси. Бул казак туугандардан багы жөн бээ багылбайт аларда. Ошо Рахат Паластан чыккан бээ деп уккам да. Рахат бул багы Болот Назарбаевдин конечныйда заводунда. Ошо Керим байке иштеген конечный. Жана бизде Керим байке чабып жүрбөдү жана Атилла деп. Атилла. Вот ошо мунун ушундо тайкеси болуп калат да. Биздин тил менен айтканда. Эми айрым туугандарыбыз, нука бир мүнөт. Көрүшүлөрү тайкези, баягы элге түшүнүктүү болуш үчүн тайжеси же карындашы деп багы бизге жакын адамдын тилинде сүйлөп атабыз. Аны айрым бир патриот жигиттерибиз туура эмес түшүнүп алып анан туура эмес айтып атсыңар дейт. Бирок биз элге түшүнүктүү болуш үчүн ушундай тил менен айтууга мажбурбуз. Туура. Кээ бирөө түшүнөт, кээ бирөө түшүнбөйт экен да. Ушундай айтып түшүндүрүп берсең ошондо жакшы түшүнөт экен. Ошо энеси Лаутар деген айгырдын кызы, Роза деген бе. Лаутар болсо Спектрумдун кызы. Спектрум болсо Райбон Квесттен чыгат да. Эне жагы да аябай мыкты, башын курумдун линиясы болуп кетет. Апырай, мунун канында омбу кан жок экен да. Омбу жок байке. Бул ошо канында бул Нуриев мында 2 жерде отурат. Жана Нурсон Ансырдын баласы кадимкиле Нуриев. Анан өзү Кинтмамбанын небереси. Кинтмамба отургандан жакшы да. Бизде Кинтмамбадан Кахарман деген аябай киши көргөнү зар болгон айгыр бар го. Бирок андан улактын балдары түшүп атыр, күлүктү күтүшө элек. Өткөндө кайсы бир ат чабышта чыкты жүгүрдү го. Тайы, кунаны жүгүрү. Ошо бизге бул каны келишкен экен. Анан өз мүчөсү да сонду экен, жепче, көйдөн деген абдан жогон экен, объем куруйт деп коёбуз. Көйдөн. Анан нуке бул колун болуп койругуна жүн чыкканы бир байге көрүлекпи? Бир байге көрүлөк байке ошо. Ошо бул көз ачылгандан бери байке ошо багылып келет. Ошо жемин жеди, витаминин жеди, жайытын жеди, буту болу, со. Буну кличкасы эмне дедиң? Кличкасы Бүркүт. Бүркүт деп койгонбуз. Эрке бүркүт экен да, эркелеп чоңойгон. Атасы Бриаликс, энеси Роза деп энесинен да атасынан да алып, анан Бүркүт деп койгонбуз. Мунун жакшы экен. Ушунда каласа. Бул канча болду туудулуп атканда? Бүркүт оосунда бул ошо кышы менен эле минилип келет байке. Кышы менен эле минилип келет. Кудай буйрса эми көрөбүз го байке, убакыт көрсөтөт го. Менин сунушумда муну азыр бир биринчи чабышында чоң додого салбаш керек. Анын эле өзүндө эле түшүндүрүң да. Баягы чоң ачылып калган, такшалып калган күлүктөргө салсаң, канаттын кайры болушу мүмкүн. Анан бир райондун деңгээлиндеги байген утуп духун көтөрүп алсаң, анан нары учуп талпынып ийиктеп кетер. Кудай буйрса ошентебиз байке. Мага жакты чыны менен. Муну мал жакшы мал экен. Өзү мындай көдөндү, бакайлар да кыска. Анан тик мал экен. Токтоп тур, токтоп тур. Маңдайы да пешенеси да кенен да. Жанар. Соорус да кенен. Эти өйдөрөк экен азырча. Муну шашпай күскө тарта барабы байге. Мына жайдын ортосунда. Ошо күскө барып калат го эке. Бул өзү да кичине мындай сөөктүрөк жайда кыйналып калат болуш керек. Ошо этин өтө дагы көп чүргөн жокпуз. Эт негизи этти болуп турган мал жакшы да эке. Көңүлдүү жүрөт. Көңүлдүү жүрөт, күчтүү болот. Анан көп нерсеге чыдамкай болот эт болсо.
Кикман отурса эми Керим акелер деле муну көрүп билип жүргөндүр. Ошолор иштеген заводдон чыкса. Мунун Энеси. энеси Керим байке ушу иштеген заводдон чыкканды уккам. Рахат баластан. Энеси чабылып турбу? Энеси аябай жүгүргөн, Роза дегенде. Урмат Чуркап чапкан турбу, экен, урмат. Анда буда толук мүмкүнчүлүгү чоң күлүк болоруна. Энеси ошо чабылып бүтүп, байке буту кетип калыптыр. Тарамыш чойлуп, анан эми өтө катуу жүгүргөнбү оңой менен туубайт да. Ооба. Айгырга коюшат, токтобойт, туубайт, бир 2 жыл ушу туубай алган экен. Анан бир тааныштарым айтып калды, агаларым. Бурден Урматтын короосунан чыккан бээ сатылып атат. Урмат алып келген, Кекен байке экөө бар Алматыдан алып келген экен. Кекен байке тандап берген деп айтышты. Ошо 2 байт алдым бирөөсү деп. Анан барганда эле жакты бээ. Ой, Кекен эке тандаса анда шарт эле алам дедим. Бээни алып келдим, как раз жазга маал болчу. Дарылап, жак кылдык, болбойт. Анан Светаны чакырдым мага. Улуураак бар го Света. Ооба, врач. Ошону чакырсам ал эжебиз келип дарылап эме жазып берди дарыларын. Анан ошо эженин айтышы боюнча кылдык. Анан Алла насип этти. Бул Розанын биринчи кулуну экен да ошондо. Жок, Розанын 3-чү кулуну экен. Беркилери чуркаптырбы? Бирөөсүн ушу талаштык. Ушу агаларыбыз бар, Нурбек деген тоже ат чаап жүрөт. Ошого саткам. Анын атасы Мустак деген айгыр эле, американец чоң. Ал эмне кылды билбейм. Ипподромдо турган. Анда ипподром бизде дагы бар болчу иштеп аткан. Анан эркек болчу. Андан бир ургач чыккан, түшкөн, то есть. Ал ургачысын ошо байталды дагы бир жигиттерге саткан, алар чапкан жок билген. Анан муну ошо өзүбүз калып калганбыз. Таноолор да жакшы келди. Кенен таноо. Эмне дегенде мунун энеси да өлдү, атасы да өлүп калды да. Энеси өлүп, анан бизге өзүбүзгө калсын тукумга депчи. Өзүбүздүн кол тумабыз, селекциябыз деп. Эми бул бүркүттүн ушу алгыр болсун, бүркүттөй болуп, кадимки чоң бүркүттөй болуп, тиги карышкыр жолборс ийилген бүркүттөрдү атактуу чоң байгелерди алган мал болсун. Нуке, бул кулунуң боюнча айтса? Бул кулун байке ошо Мини Мористин кызы. Жана тор айгырдын. Энеси болсо бизде Кочкорбой конезаводдон чыккан Рамазан байкебиздин гнездовый маткаларынан. Энеси Пролив деген айгырдын кызы. Пролив, разлив, залив да линия. Тай энеси ошондо кулундун тай энеси. Рашбургтун кызы болуп калат да. Бул бээни энеси Рашбургтун кызы. Жакшы, бул кулун канча ай болду? 1 ай болдубу? Ушу 1 айдан ашты, 2 айга жакындап калды. Жакшы. 2 айга жакындап калды. Кара кулак болуп калыптыр. 2 айга жакындап калды. Эми биринчи кулундар турбайбы? Биринчи кулундар ооба. Сулдар деп көрөбүз. Кудай калса эми жаннаттын абдан жакшы жактарын көрөбүз го дейм. Мен ишинип атам, мактанып экен кулун, Ордо кичинекей бар экен келишкен. Ата жагына окшош да кулун. Баракелде. Нука, могул кулундун 2 уюлу бар экен. Бул 2 уюлду мен айтып жүрөм берүүлөрдө. Аксакалдардын айтымында 2 уюлу бар. Кулундар күлүк болобу, бул жакшылыктын белгиси да, жакшы күлүктүн белгиси. Мына маңдайынан көрсөтүп коелу. Ошол эле кулун көнүп калды колго. Жазынчы көнбөй ата. Мына. Жок, ошолой экен. Мына. 2 кулуну турат, 2 уюл эмеси, уюлу. Бул эми жакшы деген сөз да. Ошо сиз айтканда бул уулумду айтат. Уулум эмнедир ушу кулунду аябай жакшы көрөт. Ата ушу кулундан бирдемке чыгат болуш керек деп ушу кулунду аябай жактырып мактайт да. Анан булар да менин жаныман ээрчип жүрүп булардын көзү да кыныгып калды окшойт. Жылка. Эми ал аралашып жүргөндөн кийин ата ушуну аябай жакшы болот. Ургачы да түштү. Анан азыркы жаш балдар телефон көп чукпайт эмеспи? Интернет чукпай эле бул тиги чоң атасына окшош, бул чоң атасына окшош деле мактай эле берет. Бул жаныбар алда кулунун ташташын байкасам,
Артқы изи алдыңкы истен алдыңкы тояктан өтө алдыга түшөт экен. Бул жакшы белги да. Алдыңкы оттан ашырашта экен да көбүрөөк. Жакшы. Кийинки колунду көрөлү. Джеймс Рустун колун, Баракелде. Бул Джеймс Рустун колуну. Бул байке бул эркек кулун, бул Джимми Рустун кулуну. Энеси болсо бул да ошо Кочкорбай конезаводдон чыккан Рамазан байкенин сарайынан. Бен линиясы кандай? Энеси Талифтин кызы. Бенин энеси болсо Ганкунгтун кызы. Ылдый жагы болсо кайта эле Разлив. Эми Разлив отурган жер сөзсүз атат. Заливке инбридинг. Бул болсо Джимми Рус, бул кулун ушу 2 айдан ашты байке. 2 айдан ашып калды. Мына биринчи айгырык менен экинчи айгырыгын, биринчи айгырык кличкасы кандай эле? Мини Моррис. Мини Моррис менен Джейми Рустун кулундарын көрүүчүлөрүбүз байкайт. Өтө сынчылар бар, кулундан эле билип койгон сынчы досторубуз көп. Таланттуу. Байкашар, мына айгырга окшоштур, моюндары. Ушуну сиз айтканда бул уулум да айтат, ата бул атасын эле өзү, даже карасаңыз бул карарып келатат дейт да. Карап көрсөм, действительно карасаңыз, достук карарып келатат. Кулун атасын тартыптыр, окшоштур. Тизелери, колтуктары, жүндөрчү мынакей, маңдайы чекеси карарып келатат. Мойну узун экен кечке. Ушу өңү кара эле болот окшойт, өзгөрүлөт. Ошо бул да ошо Рамазан байкенин коросунан чыккан бек, Кочкорбай конезаводдон. Ошо жактын гнездо маткалардын кыздарынан да. Болсун, берекесин берсин. Сонун экен. Жакшы. Муке анда ошо мына көрүүчүлөрүбүзгө айгырлардын да кулундарын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болуп калды Кудайдын буйругу менен. Жакшы болду, бейлегиң жакын жерде экен. Эми Муке ошол ишиңе ийгилик болсун. Чарбаң өнүгө берсин, өсө берсин. Сен чарбаңан чыккан күлүктөр деп даңазаң. 6 айга угулсун. Башы Москвага чейин угулсун дегендей. Ишиңе ийгилик болсун Муке. Айтканыңыз келсин. Достук байке, сиздин ишиңизге да ийгилик, сиз да оорубаңыз. Дайым эле ошо кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз байке. Рахмат. Кудай буйрса. Мына достор, ушу менен бүгүнкү кенен баяныбыз соңуна чыкты.